Кеңештер бизде жаңы рубрика бүгүн. Бүгүн биз суроо жоопко эмес, негизи жаңылыктар жөнүндө айтып бермекчибиз. Жаңылыктар көп YouTube каналдарда чыгып атат, билесиздер, жаңылыктар чыгат, просто айтып коюшат да. Биз ошол айтылган жаңылыктарды не только айтпастан, мы будем детально разбирать, аналитика кылабыз. Алгач эле мына Мирлан Байкеден ошол жаңы кабыл алган мыйзам боюнча көптөгөн биздин блогерлер менин кесиптештерим десем болот, жаңылык кылып чыгарышат, кайра что вот милиция сени эми депорт кылып салат, кокуй, аябай оор закон болду, анан тияк. Так, экран пока не получится. Коммерсант деген сайттан мен бүгүн көрдүм азыр, Мирлан Байке, вот азыр окуп берейин. Авторы законопроекта объясняют идею стремления к унификации механизмов депортации и выдворения, а также сокращением временных финансовых затрат на доставку нарушителей в суды дейт. Бул ошол акыркы жанагы полициянын полномочиясын кеңейтүүчү мыйзамга тийиштүү, өздөрү сот жолу депортация кылып салат экен. Негизи мыйзам азыр кайсыл этапта кабыл алынышы, биз качан бул күчүнө кириши мүмкүн, вообще күчүнө кирбейби, кирбейби, ушул боюнча сиздин как юрист катары оюңузду айтсаңыз, биздин мекендештерге. Бул жанагы Россия Федерациясында азыр аябай актуалдуу болуп аткан режим высылки деген мыйзам боюнча болуш керек. Режим высылки деген өзү кандай? Бул эми мисалы үчүн азыр 115 закон баардык ушуреки чет мамлекеттик жарандардын жүрүшүн, турушун, ошолордун ишке кирүүсүн жана башка баардык нерселерин ушу 115 закон менен калыбына келтирип келген. Бирок ошол убакта дагы эми закондун баардыгы эле жашоонун ар бир тарабын камтый албайт да. Мисалы үчүн бизде ушурекинде ситуациялар болот. Мына кыргыз жарандар көпчүлүгү эле бар. Регистрациясы базадан чыкпай калат. Бул киши өзү билбейт. Регистрациясы базадан чыгып кеткен. Туура айтамбы? Көпчүлүгү эле ошол ситуацияга кабыл алат. Регистрациясы базадан чыгып кеткен. Караса эле 1 айдан бери бул өзү базада жок экен. 1 айдан кийин билет, кокуй менин регистрациям базадан чыгып кеттиптир, эмне кылам деп анан бул эки киши жанталашкан бойдон Казакстан границасына жөнөйт. Туура айтамбы? Кирди чыкты кылып келе калайын. Анан кирди чыкты кылып келип, анан кайра регистрациясын 3 айлык коюп, кайра трудовой договор алып, ушинтип анан баягы өзүн мыйзамдуу жолго салып кетет. Туура айтамбы? Ошондо мына ошол регистрациясы базада чыкпай калган киши 1 айбы, 1,5 айбы, кээ бирөөлөр андан узак убакыт мындайча айтканда правовой полеге түшпөй калып атат. Туура айтамбы? Ал Россиянын территориясында бирок эчтекеси жок, бирок эч кандай жоопкерчиликке тартылбай эле чыгып кетип атат. Эми ошо Россиянын Госдумасы ошол жерлерди камтыйлы деген закон да булчу. Именно баягы правовой поледе жүрбөй, бирок өзүн кайра кандайдыр бир мыйзамдуу жолго салгысы келген адамдар жөнүндө. Андан сырткары бул дагы бир кандайдыр бир жагдай, экинчи жагдай. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жараны выдворение алып атат. Сотко алып барып атат аны, сотко алып барат дагы сенин регистрацияң жок экен, давай деп туруп режим контролируемый выезда. Туура айтамбы? Өзүң чыгып кет дейт дагы выдворение кылып коет. Самоконтролируемый выезд. Самоконтролируемый выезд деп коет. Самоконтролируемый выезд. Өзүң чыгып кет деп баягы немени берет, выдворение. Бирок ошол кыргыз же болбосо түшүнбөстүгүнөн, же болбосо эми баягы түшүнүп деле ошол выдворение алганына карабастан Россиянын территориясынан чыкпай эле жүрө берет. Туура айтамбы? Мына ушул эки кишилер мындайча айтканда выдворениеден кийин эгерде ал обжалование кылбаса, ошол кишинин приговору күчүнө кирет дагы, анан бул киши дагы канча бир ай баягы өзүнүн соттун решениясы базага түшкөнчөктү бул дагы кандайдыр бир эч кандай правовой полеге жатпаган киши жөн эле Россиянын территориясында жүрүп атат. Туура айтамбы? Эми экинчи жолу кармалса, анан баягы полициялар экинчи жолу кармаса, анан ой сен мурун выдворение болгон экенсиң деп туруп, кайра 5-часть менен 18-8 статья менен анан депортация кылып, кайра аны выдворение кылып туруп, анан аны алып барып Сахарова жаткызып, анан Сахаровадан ары кетирип атат. Ошол камтылбай калган учурду камтыш үчүн ушу режим высылкины киргизип атышат. Бул атайын реестр түзүлөт, кадимкидей эле список түзүлөт. И ошол киши, мисалы үчүн, самоконтролируемый выезд
өзү качан чыгып кетет, кайсы жол менен кетет, самолет менен кетеби же болбосо машина менен кетеби, ошонун баардыгын азыр полиция өзүнүн көзөмөлүнө алат. Түшүндүңбү? Вот реестр ошол экиге түзүлүп атат. Бирок бул реестрдин жаман жери, вот, например, ошол реестрге түшүп калды. Кыргыз Республикасынын жараны. Регистрациясы жок, срогу жок, же болбосо депортация болду, бирок чыгып кете элек. Ушул кишилерге абдан катаал чара көрүү системасы киргизилип калды. Сен ошол эки списокко түшүп калсаң, сен мисалы үчүн картаңдан акча чыгара албай каласың. Же болбосо үйлөнө албай каласың. Эгерде ошол эки выдворениеге түшкөн киши машина айдоо укугунан ажыратылат. То есть биздин көпчүлүк эле таксисттер азыр выдворение болгон, машина айдап эле иштеп жүрөт, баягы кармалганча деп жанталашып тура айтамбы? И ошол реестрде түшкөн киши, например, эгерде полиция ошол кишилерди атайын көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк алды. То есть ошондой киши кармалса шарт реестрге киргизет дагы, анын ал постоянно геолокацияда туруш керек. Полицияда. Кай жерде жүрөт, Россиянын кайсы территориясында, кай жеринде жүрөт, эмне кылып атат, баардыгын. Анан ушул кишилер, жана реестрге түшүп калган кишилер, эгерде кандайдыр бир кылмышка шектүү деп табылса, мисалы үчүн бир квартирада жашап атышат 10 киши, 10 кишинин ичинен бир киши баягы режим высылкада турат. Тура айтамбы? Полиция ошол үйдү талкалап эле киргенге акысы бар. Калган 9 кишини дагы текшерип, мына мореки силер мореки незаконный мигрант менен жашап атасыңар, бул незаконный иш кылды деп биз шектенип атабыз деп, үйүн талкалап эле киргенге акысы болуп калат да. Түшүнүңөрбү? Бул кишилер мындайча айтканда, пока Россиянын территориясынан чыгып, ошол реестрден чыгып кеткенчекти өтө жаман акыбалда калды десек жаңылышпайт. Анан жанагы баардык эме блогерлер көпчүлүгү какылдап эле чыгып атышат, түшүнүп түшүнбөй эле чыгып атат. Мына полицияга укук берип койду депортация кылганга депчи. Ал депортация кылганга буга чейин эле полициянын укугу бар болчу. Ал жаңылык деле эмес болчу. Просто полиция ошол депортация кылуу мүмкүнчүлүгүн да, өзүнүн ошол эки укугун көп пайдаланчу эмес. То есть аларга мындай кандайдыр бир неме коюлган да, запрет коюлган. Силер оңду солду эле депортация кыла бербегиле. Потому что өзүңүздөр билсеңиздер, мындан бир 10 жыл мурун полиция депортация кылып жүрчү. Полиция киргизип эле баягы паспортко печатьти басып берип эле, давай чыгып кет деп эле депортация кылып жүрчү. Бирок ошол убакта жаңы ошо миграционный укук ушу Россиянын территориясында пайда болуп баштаган кезде биз көптөгөн иштерди утуп алганбыз. Потому что полиция кызматкерлери өзүнүн милдеттерине мындай халатына относиться этип, көп көңүл бурбай, оңду солду депортация кылып, кийин ошол депортация болгон адамдар өзүлөрүнүн укуктарын калыбына келтирип, анан полицияны кайра сотко берип, полиция кызматкерлери жоопкерчилик тартып, абдан көп, мындайча айтканда, полиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартылган ошо мындай өзүн билемдик менен депортация кылган үчүн. Ошондуктан ошо МВДнын ичинен атайын приказ чыккандагы крайний гана случайларда депортация кылганга уруксат берилчү. Депортация полиция азыр деле мурун деле ошол экинде депортация кылганга акысы бар болчу, просто ошол экини көп пайдаланчу эмес. Азыр наоборот ошол эки депортацияны мындайча айтканда оңду солду депортация кылганга, без разбора кылганга, жанагыдай режим высылкага түшкөн кишилерди сотко жеткизбей эле депортация кылганга уруксат берди. Ошондуктан бул закон полициянын дагы кандайдыр бир полномочияларын кеңейтип атат да, кайрадан. Эми биздин жердештерге айтарым, бул эми закон азыр жакында дагы бир 2 стадиясы калды. Бул Совет Федерация одобрить этти, эми президент кол коюш керек бул законго. Президент кол койсо, анан качан күчүнө кирери белгилүү болот. Буга чейин деле өтө көптөгөн закондор кабыл алынган, катуу закондор. Мисалы үчүн Сахаровада жанагы медосмотрдан өтүү, отпечатка пальцевдан жанагы дактилоскопиядан өтүү, ушул закондун баардыгы репрессивный закон деп, ошо баардык ошо иностранный граждандардын жашоосуна, Россияда жүрүүсүнө аябай катаалдаштырып келген. Бул дагы болсо ошол экини катаалдаштыруунун дагы бир жолу да. Бирок ошол эле учурда биз ошо Россия Федерациясында дагы жүргөндө режим высылки ошол эки, жана мен айтпадымбы,
бир мыйзамсыз 1 ай жүрөбү, же болбосо регистрациясы суроо өтүп кеткен кишилер жүрөт ушул жерде, выдворение болуп кеткен кишилер жүрөт. Ошолор өзлөрүнүн укугун коргобостон жүрүшөт. Мына азыр мага 5 киши чалып атат. 5өөнүн тең выдворениясы бар. Россия Федерациясында жүрүшөт. Мен айтып атам, туугандар, ал да антип жөн эле жүрө бербегиле. Силерди эми кармаса, мисалы үчүн депортация кылат, Сахарова жатасыңар десе, эми ошол Сахарова жатканча жүрүп турайлы да деп атат да кыргыздар. Обжалование кылып кой сен, мындай закондуураак жүр десең, жок да. Именно эми ошо кийинки кармалганга чейин эптеп жүрүп анан Сахарова жатып анан бир 5-10 күн жатат экенбиз, ошо менен кетебиз да деп коюп жүрүшөт да. То есть бул Россия Федерациясынын кандайдыр бир чет мамлекеттиктердин жашоосун оорлотуучу эмес, оорлотуш үчүн эмес чыккан закон. Бул ошол эки чет мамлекеттердин жүрүүсүн кандайдыр тартипке салалы деп аткан закон да. Мен бул законду актабайм эч кандай. Бул закон да оор закон, репрессивный закон, жанагыдай дагы болсо ошол эки биздин полицияга полномочияларды берип, алардын дагы коррупцияланышкан системасын дагы күчөтүүнүнгө карата жасалган закон. Но в то же время чет мамлекеттик жарандар дагы ошол закондор катаалдап кетти деп эле мыйзамсыз жолго түшө бербей, наоборот, ошо мыйзамдуу жолго түшүп, өзүбүздү өзүбүз тарбиялап, өзүбүздү өзүбүз ушекиндей бири бирибизге маалымат берип колдой турган жерге жеттик да. Биз эгерде бири бирибизди колдоп ушекинтип режим высылки кандай болуп андан чыгасың, кандай болуп ага түшөсүң, обжалование кыл убагында аракетиңди кыл деп бири бирибизге жардам бербесек, бул мындан дагы катаал закондор чыгып, ошентип Россияда жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат да. Хорошо, рахмат Мирлан байке. Жакшы, жаңы мыйзам боюнча жакшы түшүнүк болду. Урматтуу мекендештер, биздин каналга подписка болобуз, лайк басабыз жана комментарий жазганды унутпайбыз. YouTube'дагы мекендештер айтып жатам бир. Прямой эфирдеги мекендештер бизге дайым ушул биздин прямой эфирлерге сойлоп катышып жүрүшөт, булар билишет. Бул видео Кудай кааласа YouTube'га чыгат. Мирлан байке, дагы бир эки суроо, дагы бир жаңы окудум, точнее, чет элдик жарандарды таксиге кызматына, образованиядагы эмнелерге, дагы кайсы бир тармактарга жумушка албоо боюнча айлыгы 100 миңден ашкан болсо, ал жерде мигрант иштебеш керек деген запрет мыйзам инициатива атат, инициатива болот. Ушул боюнча кандай дейсиз? Бул эми закон, бул Сергей Мироновдун Справедливая Россия деген партиясы тарабынан киргизилген закон экен. Закон проект, бул законный проект. Сергей Миронов буга чейин дагы жанагы Россия Федерациясына мигранттар келсе, семьяларын алып келбесин, үй бүлөсүн алып келбесин деген бир кандайдыр бир законопроекттерди киргизген. Бирок ал законопроекттер отказ болуп калды да. Бул эмнеге мындай закондорду киргизет? Потому что Справедливая Россия партиясы өзү Россияда деңгээли төмөн партия. Вообще бурекине колдобогон партия. Бул ошол эки саясий очко топтош үчүн, жана саясий упай топтош үчүн. Бул өзлөрүн көргөзгүсү келип ушекиндей акыркы бореки кайсы мыйзамдарды, эң катаал мыйзамдарды чыгарган саясий партиялар, саясий ишмерлер бул уже очко түшкөн, вообще ошо Россия Федерациясынын өзүндө кадыр баркы жок адамдар мигранттардын эсебинен өзүнө очко таптап атат да, мындайча айткандачы. Өзүн көргөзгүсү келип атат. Биз барбыз. Биз мына момундай мигранттарды жашатпаганга момундай закон чыгарып атабыз, тигиндей закон чыгарып атабыз деп ошентип очко топтоп атат. Анан эми Сергей Мироновдун бул закону дагы аябай абсурдный закон экен. Эгерде антип эле кандайдыр бир сфераларда мигранттар иштебесин десе, ал сфералар мисалы үчүн мигранттар токтотуп калган жок. Негизи мына өзүңүздөр билесиздер, такси кызматында и так эле иностранный гражданиндер иштебесин деген мыйзам бар. Бирок ошол мыйзам аткарылып атабы? Потому что такси кызматы только ушул мигранттардын эсебинен жан багып атат. Айтамбы? Курьер кызматы, курьерская служба почти 98% бул мигранттар. Мен мисалы үчүн Москвадан, Санкт-Петербургдан орус жарандары курьер болуп иштеп жүргөндөрүн өтө аз көрөм. Неге? Потому что иши оор, акчасы аз,
документи почти жок. Ошонун айынан бул сферада только биздин мигранттар иштеп атышат. Ал сфераларды эгер дагы тыюу сала турган болсо, анда ал сфералар Россия Федерациясында жок болуп кетүү коркунучунда турат да. Ошондуктан экономический мындай ойлонуп подходить этет деймин, ошол эки Госдумада отургандар дагы. И бул закондордун өтүшү азырынча пока күмөн. Күмөн, Анан жанагы көп азыр группаларда жазып атышат, окуу сезону башталып атпайбы сентябрда. Анан 1-класска тапшыргандан көпчүлүктөр уже отказ келип атат да, мектептердечи. Ушундай отказ болуп, аларга эмне десек болот эми? Эми негизи кандай десем, бизде Россия Федерациясында дошкольное образование. То есть эгер мигрант өзүнүн баласын ушу Россия Федерациясында окутукусу келсе, ошол баланы дайындаш керек, даярдаш керек. То есть эгерде ошол эки бала 1-класска кире турган болсо, ошону мигрант ойлонуп, жанагы нулевой класс дегендер бар го, дошкольный мындай подготовительный курстар бар, подготовительный. Подготовительный немелер класс. Подготовительный класстарга киргизип, ошол балдарды ошол жерге бериш керек. Потому что 1-класска мына тиги бала чандаңдап тигерээки Кыргызстанда жүргөн, 7 жашка чейин, да, ойлоп жүргөн, эчтеке билген эмес. Анан эле 7 жашында ушу июлда шак эткенчекте эле Кыргызстандан алып келе калат да, анан 1-сентябрда анан тиги орус мектепке киргизем дейт да, капкара болгон баланычы. Ал бала же орусча билбейт, же мектепке жүрүш туруш эрежелерин билбейт, А деген тамганы билбейт. А биз мисалы үчүн Россия Федерациясында 1-класска дагы экзамен менен алат. Эгерде мына Россияда жашаган кишилер болсо, мага күбө, мисалы үчүн 1-класска кирериңде дагы кадимкидей эле алып барып психологдон өткөзүп, бүт баардык медосмотрдон өткөзүп, ошол жерден 1-класска кире алабы, окуй алабы, ошол экинин психологический состояниясы жетеби, жетпейби деп, анан 1-класска алат. Бул не только баягы кыргыз жарандарынын же иностранный граждандарды албай койбойт. Мен российский граждандардын да балдарын, сиздин балаңыз быйыл мектепке даяр эмес, психологически даяр эмес, кийинки жылы бериңиз деп 8 жашынан 1-класска алгандарын көргөм өз көзүм мененчи. Эми, конечно, орус жарандарынын арасында мындай случайлар аз. Биздин ошо мигранттардын ошол эки психологиясы ошо российский жаран, ошо российский мектептерге көп албай атат дегени, бул ошол даярдыгы жок баланын. Ошол мектепке окуп кетүүгө даярдыгы жок. Өткөндө биз Москва шаарынан бир баланын ошол экинде окуун койгоп мектепке киргиздик. Бирок, к сожалению, 6-класс окуган бала 4-класска отуруп калды. Эмнеге? Экзамен алыштык кадимкидей эле орус тилин билүү боюнча, жана ошол предметтерди өткөн өтпөгөндүгү боюнчачы. Ал Кыргызстанда өткөн предметтерди деле окуп аптыр ал. Окуган эмес, даярдыгы начар, орусча билбейт. Дагы окууга албай койбой 4-класста алды. 6-класста окуп аткан бала 4-класска отурду. Потому что ошол экинин 4-класстагы деңгээли экен да, ошол эки. Анан буга терпешибиз керек. Наоборот, ошо биздин жарандарыбыз эгерде кандайдыр бир иш аракет кылабыз десе, баласын мектепке киргизем десе, значит, ошол экин даярдаш керек. Биз көңүл бурбайбыз балдарга, өзүбүз мындай мойнубузга эле алышыбыз керек. Өзүбүз мигрант болсок, 12 сааттан иштесек Россияда, туура айтамбы? Анан балага сен кайсы алгебраны окудуңбу бүгүн, кайсы сабакты өттүң деп кечинде көңүл бурганга шайыбыз жок. Анан ошол эки баланы Россияга алып келебиз дагы, анан ошол экини окутабыз дейбиз. Анан, конечно, анан тигирекенин экзаменден өтпөйт. Ошондуктан отказ келсе бул эми неме эмес, баягы мен айтарым, отказ келсе бул жашоо токтоп калбайт аны менен. Значит, подготовительный кандайдыр платный курстарга киргизип, баланы дайындап, даярдап, кийинки жылы кайра мектепке ошо жакшынакай кылып тапшырып көрүш керек. Ошол эми көбүнчө жанагындай азыр башталбадыбы жанагы фобия, мигрантофобия Россиядачы өтүп эле СМИ аяктан болгон үчүн дагы директорлордун мамилеси да бир аз өзгөрө түштү да, бул эмедечи, акыркы убактардачы. Эми ошол кайка кайрылса болот эми, мисалы үчүн жөн эле мындай отказ берип койду. Эми отказ кылган акысы жок экен негизи өзү алган. Эми мындай да, Россия Федерациясында ар бир райондо
Москванын ар бир районунда, любой эле шаардын ар бир райондо, жөнөкөй кичинекей райондордо дагы районо деген немелер бар. Образовательный, туура айтамбы, районо. Ошол районолордун ичинде конфликтная комиссия деген түзүлгөн. Обязательно. Бул баардыгында бар. То есть бул конфликтный комиссияга, мисалы үчүн, эгерде директор школ сага эч кандай себеби жок эле, сенин балаң чорун экен, мен албайм деп эле албай койсо, вот ошондо конфликтный комиссияга барып арыз жазсаңыз болот. Мына баланчанчы школ мектептин директору менин баламды ушурекинде чорный деп обзывать этип, силер чурка деп мектепке албай койду. Чара көрүңүздөр десе, уже ал тиги директор школго чара көрөт. Бирок дагы бир жолу айтам, Кыргыз Республикасынын жарандары эсине салышым керек, айтып коюшубуз керек. Азыр кагаздын мезгили. Кагаз. Биз кагаз жазганды билбейбиз. Кагаз менен муну иштегенди билбейбиз. Ошол мектеп директор школ сенин балаңды албайм деп койсо, биз шарт бурулуп эле кетип калабыз да. Ошол жерден айтыш керек, ой, кечирип коесуз. Өзүңүздү кармап урушуп кетпей, сен свинья деп урушуп ийбей эле кечирип коесуз. Эмнеге сиз отказ кылып атасыз? Эмне себептен отказ кылып атасыз? Мага кагазга жазып бериңиз деш керек. Мен баланча школдун директору, мен Баланчаев деген Кыргыз Республикасынын жаранын мектепке ала албайм. Анткени класс толук же болбосо бурекинин билим деңгээли ошого жетишсиз же болбосо бирдеме деп кагаз жазып бериш керек. Анан сиз ошол кагаздын копиясын алып, анан районго барыңыз. Ал жөн эле баланча деген тигиреки мектепке барсам, директор школ албайм деди деп койсоң, ал конфликтный комиссиядан чалат тиги директор. Сен эмне албай койдуң десе, билбейм, мен ушурекинде экзамен тапшырсын десем эле бурулуп кетип кал деп коет. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн азыр кагаздын заманы. Ошондуктан биз эми аябай көп Кыргызстандын жарандары билимдүү, илимдүү кишилер. Көпчүлүк эми Кыргызстанда аябай высшее образование немелер көп, баардыгыбыз орусчаны жакшы эле сүйлөйбүз. Ошондуктан өзүңүздөрдү кармап, ошол жерден кандайдыр письменный жазуу түрүндө отказ алганга аракет кылыңыздар дагы. Анан ошодеки отказ алгандан кийин ошол конфликтный комиссияга кайрылсаңыздар, ошол жерден сиздерге негиздүү, обоснованный кандайдыр бир жооп берет. Урматтуу мекендештер, мен ойлойм бүгүнкү үч немени талкууладык. Кийинкилерде бир аз ошол кандай десем, техникалык жактан өзүм тууралап, сайттар менен обзор кылганга аракет кылайын, жаңы программа таап туруп. Мен ойлойм, могул рубриканы дагы жакшыртабыз да мындарчы. Так, ушуну менен бүгүнкү могул жаңы рубрикабыз жаңылыктар аягына чыкты. Мирлан байке ыраазычылык, бизге ушундай комментарий берген үчүн, ар бир түшүнүктүү кылып айтып берген үчүн ыраазычылык айтабыз. Жана баардык мекендештер эфирге катышкан мекендештерге ыраазычылык айтабыз. Урматтуу мекендештер, биздин түз эфирлерге катышуу үчүн биздин комментарийде жана описание турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулуп, Telegram каналда ушундай биздин жаңылыктар рубрикабызга жана түз эфирлерге катышсаңыздар болот. Ушул